Рахмат, Мирланбек Сакбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Ахунжанович. Мени дагы Кадамжа районунун Масалиев айыл өкмөтүнүн кеңешинин төрагасы кайрылды. Ошол Масалиев айыл өкмөтүндө караштуу Ташкогон айылы бар. Ошол айылда 700дөн ашык кожолук жашайт да. Ошого карабастан бир дагы бала бакча жок ошол айылда. ФАП жок, больница жок. Ошондуктан ал эми калк саны күндөн күнгө өсүп жатат. Жергиликтүү тургундар медициналык жардамга муктаж болгондо кошуна айыл өкмөтүгө барышат 5-6 километр алыска. Ошондой эле өздөрүдө бала бакча жоктугу үчүн балдарлы дагы кошуна айыл өкмөт, Учкулан айыл өкмөтүнө барышат, же болбосо башка айылдарга алып барышат да. Өтө кыйынчылык акыбалга түшүп атышат да ошолор. Ошол эми караңыз, 700 кожолук жашаса, бир дагы бала бакча, больница, ФАП болбосо бул кандай жашоо болот ошол жерде? Ошол маселени чечиш керек тез учурда. Анан кайрымдуулуу фондор бар. Ошол кайрымдуулуу фондор куру берейин деп атат. Куру берейин десе, тоскоолдук жаратып, бизде штат каралган жок деп ошолорго тоскоолдук жаратып атат да. Эми ошол кайрымдуулуу фондор куру берем десе, эмерегили алып берсе, оборудованиясы алып берсе, ошолорго көмөк көрсөтүш керек да. Көмөк көрсөтүп, ошол штатты чечип бериш керек. Ошону тийиштүү Саламаттык сактоо министриге, билим берүү министриге тапшырма берсеңиз, ошол курулуп жаткан мекемелерди штатты тез арада чечип беришсин. Ошондой эле урматтуу Алмазбек Ахунжанович, ошол маселе Ташкогон айылдагы ошо тургундарды бала бакча, ФАП, больница менен камсыз кылыш үчүн ошол маселени өзүңүз көзөмөлгө алып, ошону тез арада чечип берсеңиз. Рахмат.